Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Аллахым баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Туугандар, Алла Таалага жакындата турган амалдардын бири зекет берүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл ааламга райым болуп жиберилип, ал жерде дагы адам баласын өзгөчө кембагалдарды, жетим жесирлерди, муктаждарды, карызга баткандарды дагы эске алып жараткан Алла Таала пайгамбарыбызга улуу амалдарды берген. Ошо улуу амалдардын бири зекет берүү. Зекет bizde ibadat, Allah'ın akısı bolup esettelet. Zekette adam tazalanat dağı, darajalanat dağı. Zeket bergende adam balasının elhamdülillah Allah subhanahu wa ta'ala anı nurlayt, özüne jakındatat. Antkeni bul farız. Farız atkaru Allah Ta'alaga süykümdü olu, jakındı. Zekettin tasirleri, zekettin nurları, soğuptoru, paydaları Kur'an'da dağı, hadiste dağı giret. Allah Ta'alam jöndөн jön adamdı bay kılbayt. Bay kılıuçu el-mughni degen Allah'ın sıfatı var. Ya mughni dedi. Bay kılıuçu degen. Adam oylay berбеш керек. Men özümdün kıyımdığımdan bay oldum depçi. Yok. Жараткан Allah Ta'ala'nın bay kılıusundan bay болады. Бирок Allah Ta'alam oşo baylık demni üçün beret? Şu beçaraların akısın bersin dep beret. Baylıkta Allah Ta'ala emni üçün beret? Özünün gelecekteki aldıdağı tübölüktü ahiretin kurup alsın dep beret. Kur'an'da Karun degen bay ötkön. Kur'an'da zikir kılınat da Musa paygambarın doğrunda Musa paygambarın kovmundan bolot da. Şu Karun degen baydın baylığın kazınalarını açkışların töölördün kervenleri taşıyt ele deydi. Kazınalarının açkışların, töölördün bir töö iki töö emez, kerveni taşıyt ele de. Şunçalık köp baylık. Musa paygambar ağa da aytты. Allah Ta'alan bergen maldan ber zeket. Beçaraların akısın ber, kembagalların akısın ber. Жоқ, men da azır da kebir baylar aytат şu sözdü. Karun'dun gruppasındagılar. Ne deydi men özüm tapkanmı deydi, özüm kıyındığım menen tiginde monda anda mınday dep. Allah Kur'an'da aytat da anfiqu mimma razaqnakum. Biz bergenden ber deydi da. Özüңdükünөн ber degen jeri жоқ. Biz bergenden ber. Barın ber degen dagı jeri жоқ. Biz bergen derden. Kişine ele 40'dan birim ne al? Bir oşo kança degen kolundan gelbegen iş kıla albagan, je ошо adашıp kalıp, je болбосо bilip bilbey bankrot bolup, karızga batıp kalgan. Mınandaylarga bersen, oşolardan akысы эле bu. Karun da ушундай kılıp anан berбеди da kıskası ayтканда. Анан көбүнчө байлар ушундай болот. Жакпай калды Musa пайгамбардын зекет бер деген сөзү. Сразу эле өчөшүп эле кексакташып, душмандашып заказ кылды. Ал убакта деле бар. Азыр толтура жала жабасын деди, кандай деди, бир аялды даярдады. Мен менен зына кылансын деп, өтө чоң крупный суммага. Ошо жаман арам ишти жасады да бая аял. Өтө элдин арасында. Эми пайгамбар деген улуу зат болот, асыл зат болот, үлгү болот. Пайгамбар зына кылбайт, зына кылган пайгамбар болбойт. Пайгамбар деген пайгамбар да. Allah түздөн түз. Тем более Musa пайгамбар. Kallamallahu Musa taklima. Allah Taala Musa пайгамбар менен сүйлөшкөн. Musa пайгамбар Kalimullah, Allah менен сүйлөшкөн пайгамбар бул. Жана өзгөчөлүгү ушул жерде бул. Таурат түшкөн. Толук китептин ээси. Ошону да ушундай жала жабып атпайбы? Musa пайгамбар өтө сүрдүү, каарлуу, өтө олуттуу ушундай адам эле. Bir айтканда сени ким даярдады деген айтып берген. Карун деп. Элдин баары да билип калган жала экенин
Муса пайгамбар Аллага шүгүр кылып сажда кылган. Алла таалам айткан: Муса, башың көтөр, жер сенин буйругуңда. Жерге буйрук бер, каалаганыңды кылат. Муса пайгамбар жерге буйрук берген, жер карынды жут деген. Анан до конца жуткуруп салган жерге. Ошо Карунга берген байлыкта Алла таала бир улуу аятын түшүргөн. Вабтагы фима атака Аллах ад-дарал ахира деген. Вала танса насибака минад дуnya ва ахсин кама ахсана Аллах илейк деген аят. Карун саңа берген байлыктан ахиретин куруп ал. Эмне үчүн Алла таалам байлык берди? Бул Куран кыямат күнгө чейин окулат. Кыямат күнгө чейин кимдин колунда бар болсо, Алла таалам байлык берген болсо, ошо байлыктын максаты ушул. Сиз келечегиңиздеги түбөлүктүү ахиретиңизди куруп алыңыз. Түбөлүктүү ахиретиңизди куруп алыңыз. Мен өлгөндөн кийин бирөө мага садака кылат. Артыман дагы бир жылкы соёт, анан кийин дагы суу чыгарат. Анан тиги кылат, бу кылат деп. Сиз башкадан өлгөндөн кийин аркаман сооп келет деп үмүт кылбаң, азыр кылып калың. Өзүң тирүү кезиңде садака кылып кал. Тирүү кезиңде намаз окуп кал. Бирөө сенин артыңан эч ким окубайт. Эч ким сенин артыңан орозо кармабайт. Эч ким сенин артыңан садака бербейт. Сен тирүү кезиңде өзүңө күйгөндөй эч ким күйбөйт сен үчүн. Ушулардын бардыгын кылып кал деген сөз. Кыскасы айтканда, вабтагы фима атака Аллах ад-дарал ахира. Алла айтып атат. Алла саңа берген мал мүлк жөндөмдүүлүктөн түбөлүктүү ахиретин куруп кал мына. Алла субханаху ва таала бизге байлыкты öğretken ахиретти кур. Ахиретти кантип курабыз? Алланын буйругун аткарып, кантип? Алла субханаху ва таала айтты: "Ва атуз зака", закет бергиле деди. Болду. Бул мындай талкуулап, обсуждать этип, ойлонуп, берсемби, бербесемби дей турган маселе эмес бул. Жараткан Алла субханаху ва таала сизге мүмкүнчүлүк бердиби? Болбосо, сиз бизде эле баарыбыз эле эч нерсеси жок дүйнөгө келгенбиз. Колубузда эч нерсе алып келген эмеспиз, эч нерсе алып кетпейбиз. Ачкыч жок эле, ачкыч жок кетебиз. Акча жок эле, акчасы жок кетебиз. Кийим жок эле, кийими жок кетебиз. Жөн эле кепинде эми уяттуу жерлерди жашырыш үчүн анча-мынча буякта адамдар чочуп калбасын деп жаап койду да аны. Көргөн адамдар. А так ал кепин деле алып кетпейт, кепинди деле алып кетпейт. Кепин жөн эле, а так эч нерсеси жок эле кете турган. Мына ошо кыскасы айтканда, Аллага жакындай турган амалдардын бири байларга Алла таалам өзгөчөлүк берди. Кембагалдар зекет менен жакындай албайт, бирок байлар зекет менен Аллага жакындайт. Бул өзгөчөлүк, буга шүгүр кылыш керек. Алла таалам алхамдулилля мени бай кылыптыр. Эми ушуга буга бере турган кылып жаратыптыр мени. Тигини ала турган кылып жаратыптыр. Сен шүгүр кылбайсыңбы? Сен ала турган кылбай, кол суна турган кылбай, сени бере турган, мынандай кылып жаратып койгонуна депчи. Байлар шүгүр кылыш керек Алла таалага. Кембагалдардан да көп шүгүр кылыш керек. Алла субханаху ва таала, Алла таалам ушундай мүмкүнчүлүк берип койду. Адамдардын кажетин бүтүргөнгө, адамдардын көзүнүн жашын арчыганга, адамдардын курсагын тойгозгонго, кийимин кийгизгенге, үйлүү кылганга, дары дармегине жардам бергенге сизди Алла таалам кудуреттүү кылып мүмкүнчүлүк берди. Байлыгыңыздан Алла субханаху ва таала. Алланын акысы. Зекет бергенде ал ошо кембагалга тиерден мурда эле биринчи Аллага жетет, анан ага тиет. Бул Алла субханаху ва таала кыямат күнү адам баласы өзүнүн зекетинин, үшүрүнүн, садакасынын көлөкөсүндө болот. Канча болсо ошонун көлөкөсүндө. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала бул шарияттап койгон зекетте адамга алхамдулилля пенде нурлана турган, өң чыга турган, тазалана турган ушундай сыпат бар туугандар. Эң жаманы адамдычы сараңдык барго, адамды курута турган сыпат болчу. Сараңдык дүйнөдө дагы бактысыздык, ахиретте дагы бактысыздык. Дүйнөдө адамдардан, элдерден узак кылган, Алладан, бейиштен узак кылган ушундай жаман сыпаттан адам арылат зекет бергенде. Тазаланат ошодон. Напсинин жамандыгынан, кирдигинен, ачкөздүгүнөн тазаланат.
Alhamdulillah кооздолот. Эмне менен? Берешендүүлүк, баатырлык, жүрөгү кеңдик. Мынандайлар менен алхамдулилlah кооздолот качан адам зекет бергенде. Ошон үчүн ар бир адам өзүн ойлош керек. Өзүңдү эсепте, компанияда иштесең, сен мүлкүң канча, аны өзүң эсепте. Сен бардыгын эсептегенди жакшы билесиң. Ошон үчүн жакшынакай санап туруп, бир жылда бир жолу зекетти чыгарып 40тан бирин, ошону бир жыл бою бере берсең болот. Кийинки жылга чейин эптеп берип бүтсөң, эсеп. Баарын эле бүгүн эле берип сал деп аткан жери жок. Зекетти чыгарганда ниет керек. Жакшы ниет кылып койдуңуз, бөлүп койдуңуз, болду. Бүгүн бир бечараларга бирөө келип калды, үйгө жеткенге машинеге акча жок. Кыйналып кеттим, все берген. Бирөө келип калды, 5000 дарыга жетпей атат да, болсо апамдын операциясы жакшы болот эле. Ташта, бер бияктан. Кармап отурбай. Ошо зекет сен бу дүйнөдө дагы пайда, ахиретте дагы пайда. Зекетти бербесең, эртең кыямат күнү сага мойнуңа жылаан болуп келет. Кабырда эле баштайт мунучу. Жөнөкөй жылаан эмес. Аждардай жылаан. Коркунучтуу жылаан. Сыгып өлтүрө турган жылаан. Уусун чачса, дүйнөдө эч нерсе өспөй турган жылаандар. Зекет бербеген малы дагы башкача. Мына бүгүнкү азыркы темабыз да ушул. Ошондуктан туугандар, эң адамдын жаман сыпаттарынын бири сараңдык. Ушудан арылганга Алла Таалам зекет берип атат. Напстын ачкөздүгү, напстын тойбостугу, ушу жаман сыпаттан арылганга, тазаланганга Алла Таалам буйрук берип атат зекетиңерди берилет. Экинчиден кооздолосуз. Кандай? Алхамдулилlah, Алланын алдында дагы, элдин алдында дагы. Эмне үчүн? Алланын алдында машаалла зекетти берди деген пенде, садакасын берди деген пенде. Элдин алдында болсо, алхамдулилlah, кажетин бүтүрдү. Болбо дегенде бир адам сизге рахмат айтат да. 10 адам рахмат айтат сизге. Үй бүлөсү рахмат айтат сизге. Зекет бердиңиз. Канча деген. Ошон үчүн иншалла бул жерде тазалануу дагы бар, кооздолуу дагы бар. Тазалануу, күнөөлөрдөн тазаланат. Ошо мал мүлктүн кирдигинен тазаланат. Напсынын ачкөздүгүнөн тазаланат, сараңдыгынан тазаланат. Кооздукка келе турган болсок, алхамдулилlah, нур менен нурланат бул. Аллага жакындайт, бейишке жакындайт, адамдарга жакындайт. Ошон үчүн айтат да, сараң адам Алладан узак, бейиштен узак, адамдардан узак. Берешен адам Аллага жакын, бейишке жакын, адамдарга жакын. Алла субханаху ва таала ушундай сыпатты коюп койгон зекетке. Зекет эле берип турса, жүрөгүнөн текеберлик кетет. Жүрөгүнөн керсейип, кыйынсынган кетет. Себеп бул бейбечаралар менен байланышы бар. Алардын абалын билет. Бул шүгүрдүн жолунда булчу. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала зекет берген кишилерди жакшы көрөт. Бактылуу адам, түбөлүктүү ийгилик таба турган адам ким дегенде, намаз окуган, зекет берген деген. Исламдын 5 түркүгү болсо, менмин деген ислам, дини ошо түркүктө турат. Ошо 5-өөнүн биреси зекет берүү. Зекетте мал да тазаланат, өзүң да тазаланасың. Кан да тазаланат, адамдын аң сезими, жүрөгү, бардыгы тазаланат. Руханият тазаланат. И ошо берилген зекет акча 40 койдун 1 кою кеткен болсо 39-ду тазаланат. Экинчи тараптан өсөт. Никене? Өсөт. Азайбайт. Шайтан азгырып кыйнай берет. Азайып калат, бербе. Көргө алып кетесиң. Ушундайбы? Жок, андай эмес да. Шайтандын иши ушул. Азгырып бердирбеген. Буну алхамдулилlah уже бере баштаганда адам башкача сезимдер, башкача рахаттар. Куранда Алла субханаху ва таала мындай дейт: "Фаттакулла мастатаатум. Васмау ва ати'у ва анфиqu хайран ли анфусикум ва ма юqa шуха нафсихи фа улайка хумул муфлихун." Сиздер күчүңөрдүн жетишинче таквалык кылгыла. Фаттакулла мастатаатум. Алланын буйругу туугандар. Алла Таалам биздин абалыбызды карап, күчүбүздү карап, чемебизди карап, өзү күчүңөргө, абалыңарга, чемеңерге карап, ошого жараша күнөөдөн сактангыла деп атат аны. Кыла албаганга буйрук берген эмес. Жараткан Алла данышман. Көтөрө албаганды көтөр деп айтпайт. Сиз дагы балаңызга 16 килограммды кирди көтөр деп айтпайсыз да. Себеп дегенди билесиз, көтөрө албайт.
Кантип буйрук бересиң аны ошо 5-6 жашар балага мына 16 килограммдык гираны көтөр депчи? Айтпайсыз да. Сиз айтпагандан кийин Алла сизге айтабы анан көтөрө албаганды? Алла субханаху ва таала сизди кыла ала турганды айтат. Ошон үчүн ла юкаллифуллах нафсан илля вус'аха, бир дагы жанга Алла таала анын чемесинен ашыкча нерсени буйруган эмес, милдеттендирген эмес. Жалган сүйлөгөн таштай аласың, всё ташта деди. Ташта деди. Байлык бар, кембагалдарга зекет бер деп буйрук берген жок. Себеп алардын күчүнөн сырткары бул. Отуруп окуганга сен сөзсүз туруп окушуң керек деп. Оорулуу адам ал. Жараткан Алла субханаху ва таала бардыгына өзүнүн чемесине буйрук берип атат. Ошонун арасынан арам нерселерден Алла субханаху ва таала айтат, сактангыла күчүңөрдүн жетишинче. Күчүңдү иштет. Болгон мүмкүнчүлүгүңдү иштет. Арамдан сактанганга, күнөөлөрдү кылбаганга. Ушуну айтып коет таква, фаттакуллах мастатаатум. Күчүңөрдүн жетишинче, чемеңердин жетишинче Кудайдан коркуп, күнөөлөрдү таштагыла. Арамдан сактангыла. Васмау ва атиу. Аллага кулак салгыла. Эмне деп атат? Только сенин пайдаңа буйрук берет. Сага насаат айтат. Сага мисалдарды келтирет. Сага буйрук берип жатат, тыюу салат, сен түбөлүктүү келечегиң үчүн. Дүйнөңдү да, ахиретиңди да оңолуш үчүн. Васмау, кулак сал Алла таалага. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланын аятынан чечмелеген. Ошого кулак сал. Ва атиу, кулак салгандан кийинчи эми баш ийем. Угуп коюп эле нары карап кетип калбай. Угуп коюп эле таштап койбой. Жок. Уккандан кийин ошого амал кыл. Анткени сенин пайдаң ошол жерде. Ошон үчүн айтат да, даанышман жакшы адам жакшыны билген, жамандыкты билген адам эмес. Жакшыны билгенден кийин аткарган, жамандыкты билгенден кийин сактанган. Мына ушул адам акылдуу адам. Ушул адам даанышман адам. Жакшылыкты билип, аткарган, аркасынан түшүп. Садака беребиз дедикпи? Всё. Эртеге берейли. Ана ушул адам жакшы. Садака берген жакшы ого, билем. Бирок өзү кылбайт. Түшүндүңбү аны? Кылып туруп, жакшылыкты билип туруп анан аткарбаса, жамандыкты билгенден кийин сактанбаса, билүү жетиштүү эмес, билим жетиштүү эмес. Мынтип эле айтайын. Билим жетиштүү эмес. Биз айтабыз, билимдүү болойлу. Билимдүү болуу жакшы. Аркасынан да бир кадам бар. Максатка жеткенге бир кадам бар. Албетте, ошо илим аркылуу, билим аркылуу. Бирок артынан билгенден кийин кылайлы, жакшылыгы болсо, жакшы болсо. Жаман болсо ошодон сактанайлы. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала васмау ва атиу дейт. Уккула, андан кийин баш ийгиле. Биринчи уккула, себеп дегенде илим кулак аркылуу кирет жүрөккө. Укпасаң эмнени билесиң? Уктук, ана эми билдик. Абна баарыбыз угуп атабыз. Баарыбыздын кулагыбыз аркылуу, мен өзүмдүн сүйлөп атканым кулагым аркылуу жүрөгүмө кирип атат. Сиздердин кулагыңыз аркылуу жүрөккө кирип атат. Буну алхамдулилля билип атабыз. Алла тааланын буйругу болуп атат. Васмау, кулак салгыла, кулак уккула. Ва атиу, эми баш ийгил, аткаргыла. Сахабалардын сыпаты бар эле, укканын аткарат эле. Эгерде кыла турганын кылат эле, таштай турган болсо таштайт эле. Ва анфиqu хайран ли анфусикум. Алла субханаху ва таала сарптап тургула. Хайран ли анфусикум, силердин өзүңөргө пайда. Бул эмне деп атканы? Кимге сарптасаң өзү ошого пайда го, туурабы? Бирок Алла айтып атат, жок, ага эмес, сага пайда дейт. Кур'андын жолдомосун караңыз. Бечаралардын курсагын тойгоздум, аларга пайда жеткирдим деп айтпаңыз. Сиз бериңиз, сарптаңыз дейт. Биринчи пайдасын сиз аласыз. Негизги пайда сизге. Экинчиси аларга. Калдыгы аларга. Каймагы сизге. Кур'анда Алла Таала айтат: "Ин ахсантум ли анфусикум ва ин асаатум фалаха." Эгерде силер жакшы иш кылсаңар, адамдар, өзүңөр үчүн. Аллага бир жакшылык кылып жүрген болбойсуң. Алланын аршын көтөрүп жүрген, пайда жеткирип жүрген, да бир башкача нерсе кылып жүрген. Жок. Жакшы иш кылсаң, пайдасын өзүң аласың. Собобун өзүң аласың. Берекесин өзүң аласың. Алкышын өзүң аласың жакшы иш кылсаң.
Алланын ыраазычылыгын сен өзүң ал. Өзүңө саңа пайда, саңа. Намаз окудуңбу? Бунун пайдасы сен үчүн. Зекет бердиңби? Пайдасы сен үчүн. Орозо туттуңбу? Пайдасы сен үчүн. Чын сүйлөдүңбү? Пайдасы сен үчүн. Кичпейилсиңби? Пайдасы сен үчүн. Теке берсиңби? Зыяны сен үчүн. Сараңсыңбы? Зыяны сен үчүн. Алла субханаху ва тааля буну ачыгын айтып койду. Ин ахсантум ли анфусикум. Жакшы иш кылсаңар өзүңөргө, пайдасын өзүңөр үчүн. Лаха ма касабат ва алейха ма иктасабат. Ар бир жан жакшы иш кылса анын пайдасы өзүнө тиет, жаман иш кылса зыяны өзүнө тиет. Башка бирөө кайтпайт экен да. Ошон үчүн Алла Таала айтып атканы: "Ва анфиqu хайран ли анфусикум." Аллаху акбар. Силердин өзүңөргө жакшы болчу. Силердин өзүңөргө жакшы. Сарпта өзүңө жакшы. Соон өзүң аласың. Рахатын өзүң аласың. Берекесин өзүң аласың. Алкышын өзүң аласың. Разычыл алхамдулилlah. Андан кийин айтып атат: "Ва ма юqa шуха нафсихи фа улайка хумул муфлихун." Ким өзүнүн нафсисинин сараңдыгынан кутулсачы, мына ушул ийгилик тапкан адам. Ушул утту. Ушул жеңди. Ушул кутулду. Dünya ahiretin baktısızlığından. Kim? وَمَا يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Kim? Nafsisinin sarandığından kutulsa. Her biribizde nafs var. Her birimizin nafsibizde sarandыкка çakıra turgan davatçısı var. İslam'ın davatçısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emniyege çakıra otat? Sarptağla. Sarptağla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıyın etken 7 türlü kişiye Allah Teala ertegen arştın gölökösünden jay beret. Ал күнү Алланын аршынын көлөкөсүнөн башка эч кандай көлөкө болбойт. Кыямат күнү. Ошонун бири ушул, оң колу менен сарптаганын сол колу билбей калган. То есть сарптагандагы дагы бир адеп бар. Алланын ыраазычылыгы үчүн депчи. Мен паянча иштерим бүтө эле келе, ошо ишим бүтүп кетсин. Жоксо сарптап атам кичине адамдар мени сараңыны деп надоел кылды, ошон үчүн берип коеюнчу кичине деп. Же болбосо мени кичине баатыр десин, берешен десин. Же болбосо келечекте мен депутатка коет элем. Кичине упайларды алып коеюн. Андай мындай баардыгын таштап туруңузчу. Бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн сарптаңыз. Ихлас. Мына ушунун алхамдулилlah түбөлүктүү сообун, түбөлүктүү пайдасын аласыз. Ошон үчүн айтат: "Ва ма юqa шуха нафсихи фа улайка хумул муфлихун." Ким өз нафсисинин жамандыгынан, сараңдыгынан кутулса, шух деп сараңдыкты айтат да. Нафсинин сараңдыгы бар. Бергиси келбейт. Ошондон кутулса, мынакей. Фа улайка хумул муфлихун. Мына ушул адамдар гана ийгиликке жеткендер. Бактылуулар ушулар. Жабир разияллаху анху айтканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: Кимде 3 сыпат болсо, ал сараңдыктан толук кутулду ал. Кутулду. Саласун ман кунна фихи факат бария мина шух. Ман адда заката малихи таййибатан биха нафсу. Эң биринчиси, ким зекетин бергенде чын жүрөктөн берсе. Чын жүрөктөн берсе дегени ичи оорунбай. Ушунча акчам кетип атат деп кыжалат болуп эми дамыл айта бердим, эмне кылайын эми деп. Анан не? Кысылып, анан кийин ушинтип берет жакшы. Чын жүрөктөн. Кудай калса Алла субханаху ва таалачы. Алла Таалам кайраттуу зат. Алла субханаху ва таала сиздин бергениңизди эселетип кайтарып берет. Сиздин бергениңизди Алла Таалам түрлөп кайтарып берет. Түрлөп. Сиздин бергениңизди Алла Таала түбөлүктү кайтарат сизге. Сиз временно бир бересиз, Алла Таалам сизге түбөлүктү берет. Эч качан. Ошон үчүн качан берсек, 1 сом берсек дагы, 1000 сом берсек дагы айырмасы жок. Чын жүрөктөн берейли. Тойибатан биха нафсу. Тейба нафс деп коет тугандар. Ошон үчүн алхамдулилlah ичи оорунбай, кысылбай, берип алып аркасынан милдет кылбай, берип алып кыжалат болбой, берген кишиге кайра аркасынан учуру келип калганда сен сөзүң укпай койсо ыза жеткирбей, билесиң мен сага берип жүрдүм эле го, андай. Инсанбыз. Айта беребиз, чыдай албайбыз. Жок. Мына биздин тарбиябыз ушуга туугандар. Экинчиси,
меймандостук кылса, үчүнчүсү башына кыйынчылык түшкөн адамдарга жардам берсе. Кимде ушу үчөө боло турган болсо, сараңдыктан толук кутулду деген. Абу Хурайра разияллаху ривайет бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сараң менен садака берген кишинин мисалын баян кылган. Сараң берген сайын ачылат, берген сайын кысылат экен. Ал эми өзү биринчи бербейт, берсе кысылат экен да. Берсе кысылат. Бекер бердим, аябай уйкусу келбейт. Ушунча акча кетип калды. Алхамдулилlah, мутасаддик ал болсо чыгандай берген сайын жүрөгү кеңейет. Кеңейет. Кээде садака деген сөз Кур'анда зекетке да айтылат. Кур'анда Аллах субханаху ва таала иннама садакат лил фуқара. Садакалар аларга кимге таандык булар десе, лил фуқара, факир, масакин, мискиндерге деп Аллах субханаху ва таала айтып бергенде, кимдер зекет алса болот. Лайыктуулар ким? Урматтуу зекет берүүчүлөр. Сиз жөн эле зекетти чыгарып туруп элечи, бере берген болбойт. Адамды караш керек, ошо лайыктуу эмеспи? Зекетти жөн эле берген жетиштүү эмес. Лайыктуу адамга жеткирүү менен бүтөт. Аны издеген сиздин ишиңиз. Бул ибадат. Кандай мешитке келип атасыз, кудум ошондой үймө үй кыдырасызбы, изденесизби, бирөөдөн сурайсызбы? А сиздин ишиңиз ал. Себеп дегенде сиздин фарызыңыз, мойнуңуздагы аткара турган милдетиңиз издеп таап берүү. Мусулманга гана бериш керек. Кафырларга болбойт. Аларга садака болот, бирок зекет болбойт. Зекеттин малычы мусулмандарга гана берилет. Экинчиден карап көрөсүз. Ата-энеге болбойт. Аялыңызга болбойт, бала чакаңызга, небере чебереңизге, чоң ата чоңуна, тайта тайнелерге болбойт. Бир туугандарга болот, эгерде кембагал болсо. Ошон үчүн мына жерде айтып атканы лил фуқара вал масакин эң биринчи. Иннама садакат, садакалар дегени бу жерде зекет деген сөз. Зекеттер эң биринчи факирлерге, ана мискиндерге. Экөө тең кембагал эле. Бир кээ бир алымдар экөөнү бөлүп айтат да. Факир дегени бүгүнкү күнгө тамак бар, эртеңкиге жок. Мискин дегени бүгүнкүгө жок. Кара. Бүгүнкүгө жок, бүгүнкүгө. Түшкө тапса кечкиге жок да. Эми шарият мындай кылып койгон. Кимдин бир күндүк тамагы болсо, тилемчилик кылганга уруксат эмес. Суранганга, кол сунганга уруксат эмес. Бир күндүк тамак болсо. Эгерде бир күндүк тамак болбой калса, ошол адамга шарият уруксат берет, тилемчилик кылсаң макул дейт. Кара. Ошого адамга адал. Бир күндүк тамагы жок. Эртең мененкиси бар, кечкиси жок. Эгерде бир күндүк барбы, 24 сааттыкы барбы? Всё. Сураганга уруксат эмес экен. Тилемчилик кылганга уруксат эмес экен. Ага адал эмес. Туугандар, мына жердеги азыркы айтып атканыбыз, кээ бирлер мына масакен эстегенде карыз кап аткандар, кулчулуктан куткарган, Алланын жолундагылар, ибни сабил деп, ошондой эле амилин, ошого иштегендер, зекет топтогондор, мыналар кыскасы айтканда буларга уруксат бергендер. Анын кээде болсо бул садака деген сөз татавву, нафилдерге иштетилет. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Бирөөгө карыз бердиңиз, карызыңызды кайтара албай калды. Ушуну айтат. وإن كان ذو عسرة, эгерде чындап эле ал банкротко түшүп калса, ал мошенник эмес. Мүмкүнчүлүгү точно жок. Алданып калды, товарлар күйүп кетти. Кыйын абалда. Фанадиротун иля майсара, Алла айтат. Ага кичине жеңилдик абалга чыкканга чейинчи мөөнөт берип кой дейт. Чүнкү бирөө сизге карыз да, бирок ошонун карызын аныкташыбыз керек. Кандай карыз бул? Бар болуп туруп же башка жакта оборот кылып туруп же болсо кош көңүлдөн жок кылып, бар берекет кылган жокпу? Себеп деген анын тарбиясы, анын ахирети бузулат. Эгерде жок, чындап эле мындай
форс мажор деп коебуз го. Ушундай бир абалдарга түшүп калды. Жок болуп кетти, күйүп кетти. Өзү күтпөгөн жерден кырсык келип калды. Мындай нерселер менен. Ошондой адамдарга эми сизге карыз, аны кайра кыйнабай, өлгөн үстүнө көмгөн кыла бербей, токтоп тур. Фанадиротун иля майсара, анда мөөнөт берүү керек экен. Ошо адам кичине өзүнүн путуна туруп алганга, кичине жеңилдик абалга чыкканга чейин мөөнөт берүү керек. Ошондо дагы Алла субханаху ва таала айтат: "Ва ан тасаддaqu хайрул лакум ин кунтум та'лам." Эгерде садака кылып бере турган болсоң, ошонучу кечире бербесең, анда сен үчүн жакшыраак бол. Эгерде сен ушунун пайдасын, сообун билсең дейт. Зекеттин малын берген адамчы, ушу зекет Алланын азабынан ээсин сактайт экен. Зекет берген кишини. Зекет бердиңиз, Алланын азабынан сактайт экен. Эгерде зекетин бербей турган болсочу, анда Алла субханаху ва таала анын малы менен азаптайт экен. Ушу берилбеген малы менен азаптайт экен да. Закатул мал тaqi sahibal mal adab Allah. Wa id lam yuaddi zakata malihi adabahu Allah taala bi jami'i malihi deydi. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa taala aytat: "Vellezine yeknizuna az-zahab vel-fidda ve la yunfiqunaha fi sabilillah. Fabashshirhum bi'adabin alim." Altın gümüştörдү кен кылып басып алган, зекетин бербегендер деген сөз. Алтын гүмүш ол убакта, мурунку убакта өзү алтын гүмүш бар го. Бул кыямат күнгө чейин баалуу болуп эсептелет да. Акчалар ар кандай инфляция болот, ылдый болот, жок болот, эскерет, башкага өтөт, ар кандай болуп келген. Бирок алтын менен бүгүн да бүткүл дүйнөдөгү акчалардын аркасында алтын бар туугандар. Алтын менен бааланат. Мисалы Кыргызстан сому өзүбүздөн эле айтайлы, бунун артында алтын турат. Алтындын күчү менен болсо ар ким эле чыгар, келер чыгара бербей акчаны каалагандай кылат. Жок болот ал. Аны экономисттер жакшы, финанстер жакшы түшүнөт аны. Бардыгында туугандар артында алтын болот. Алтынга жараша. Мана Алла субханаху ва таала Кур'анда айтып аткан, бул эки нерсе алтын менен күмүштү Алла субханаху ва таала мурунтан жаратканда эле баалуу кылып жаратып койгон да. Бул темир жез эмес да. Алюминий эмес да бул. Мурунтан элхамдулилlah өзүнө Алла субханаху ва таала ушундай баа койгон баа. Кур'анда да Алла таала айтып атат, алтын менен күмүштү эми ушунун зекетин бербей, Алланын жолунда сарптабагандарга угузуп кой, жан чыдагыс азап менен кушка барыла деди да. Жан чыдагыс оорута турган адаб, алим деген сөз жөнөкөй эмес. Би адабин алим. Ал күнү ага дозоктун оту менен куйкалайт экен да. Дозоктун оту менен куйкалайт. Анын пешенелерин, каптал жамбаштарын, белдерин, ошо силер өзүңөрдүн атайы ушуна зекетин бербей сактап койгоңор үчүн ушундай кылып туруп койгон. Ысытып кактап салат. Фазуқума кунтум такнизун, эми карап тур, зекетин бербеген мал мүлкүңдүн азабын, даамын тарткыла дейт да. Бул же канз дегени бул аяттагы алмалу лази ла туад закату. Демек, зекети берилбеген малды Алла таалам канз деп айткан. Бул деген кен деп айтылган. Кандай болгон чакта да булардын бардыгында. Hazret Umar ibn Hattab razıyallahu anh ayтканда, ким малын зекетин берсе, анда ал канз деп айтылынбайт дейт, кен деп айтылынбайт. Жердин ичинде жашырылган болсо дагы, мадфун көмүлгөн болсо дагы. Ал эми ким бербей турган болсо, аны ошо кен деп айтылынат. Жана ошону ошо аркылуу күйгүзүлөт адам, азап берилет, жер бетине болсо дагы. Кандай болгон чакта да туугандар, Алла таалам берген мал мүлктүн зекетин бериш керек. Адам баласы себептегенде бунун бере турган болсо пайдасын айтып атабыз, бербей турган болсо зыянын айтып атабыз. Кыямат күнү Алла субханаху ва таала ар бир ошол алтын күмүштүн бербесе кандай азап болот аны өзүнчө. Уйлардык өзүнчө, койлордуку, төөлөрдүк өзүнчө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуга чейин айткан. Ай, төөдөн зекет, эгерде сенин 5 төөң болсо 1 кой бересиң. 10 төөң болсо 2 кой бересиң. 15 болсо 3, 20 болсо 4, 25 болсо эми 1 төө бересиң. 30 уйга 1 уй, орточо уй. 40
40 койго 1 кой, орточо кой. Алда дагы мындай, кандай десем, өтө арык болбосун. Койдун эң мыктысы эмес, эң төмөнү эмес. Орточосу. Алла субханаху ва таала эң мыктысын бер деп буйрган дагы эмес. Ошондой эле эң төмөнүн бер деген дагы буйрган эмес. Ошон үчүн орточосун. Эстегенде, ана мындай деп айтып атпайбы пайгамбарыбыз? Ким төөнүн зекетин бербесечи, кыямат күнү төөнү алып келет экен дагы. Төө менен тебелетет экен ошо адамдычы. Тебелегенде дагы башынчы жара тебелейт экен да. Ол биринин артынан бири мынандай болот. Келип туруп тебелешет экен. Баш тебелеп, кайра тегеренип келип тебелейт экен. Уюнун зекетин, букалардын зекетин бербегендер ал сүзөт экен ал. Алар да тебелеп сүзөт экен. Кой эчкилери да ошондой экен. Мына мен сенин бербеген зекетиңмин деп турупчу. Бейишимин, дозоктун чечимин көрсөткөнгө чейин ушундай кылып азап берилет деген пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде келет. Зекет берилбеген мал ал-маллази ла юзакки якуну шужаан акра ютаввак бихи сахибу. Мына караң. Кайсы адам бу дүйнөдө зекетин бербеди, ошол кыямат күнү чоң жылан болуп келет экен. Болгондо дагы мына жерде айтып атат да, шужа деп. Шужа деген кандай десе, ал-хайятул азима, өтө чоң жыланды айтат. Акра дегени булчу көп жашагандын сыпаты болот экен да. Жылан качан көп жашаганда башы такырайып калат экен, эчтекеси калбайт экен. Мына жерде кичинекей тияк-бияктардын эчтекеси калбайт экен дагы, канчалык көп жашаса, ошончолук коркунучтуу болот экен жылан. Ушуну акра деп коет. Лианна ал-хайя битул умриха yadhhab sha'ru ra'siha fatakunu akhbas wa ashad sharran. Өтө ыплас, өтө коркунучтуу, өтө жаман болуп калат деген да. Ошондой сыпатта берген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жана забибатан деп коет. Мына эки көзүнүн үстүндө эки кара. Төрт көздөй. Ушундай жылан келип туруп анан буну азаптайт экен. Буну бар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну айткан. Зекетти берсең кандай, субханалла, пайдаларын айтат, бербесең мындай деп айтат. Алла субханаху ва таала бизге муктаж эмес. Биздин пайдабызга буйрук берип аткан. Зекет бербегенге кыямат күнү мойнуна жерди илебиз деген да. Вала яхсабанна алладина ябхалуна бима атахум Аллах мин фадлихи хуа хайран лахум, бал хуа шаррун лахум, саютаввакуна ма бахилу бихи яумал кияма. Валиллахи мирас самавати вал ард, валлаху бима та'малуна хабир. Сараң адамдар, сараңдык кылган адамдар, Алла Таала берген өзүнүн айкөлдүүлүгү менен мал мүлктү берген. Ошого сараңдык кылган адамдар эч качан ойлобосун ушу ага жакшы депчи, жок. Неге анан десе, ал үчүн жаман дейт. Алла берген өзүнүн айкөлдүүлүгү менен ошого зекетин бербей сараңдык кылган адам, ал ойлобосун. Мен үчүн ушу жакшы бербей коюп, өзүм байып бергеним, өзүм жеп, жыргай бергеним жакшы деп ойлобосун. Сараңдык кылып атабы зекетин бербей, ал өзүнө жаман дейт. Бал хуа шаррун лахум, жаман ал үчүн. Саютаввакуна ма бахилу бихи яумал кияма, кыямат күнү ошол берилбегенге мойнуна илип коет экен монда эле. Кишен кылып салып коет дейт. Мойнуна кишен кылып салам. Аллага таандык, асман жердин мурасы, жана Алла Таала эмнени кылып жатканын бардыгы кабардар. Бухари шарифте келет, Абу Хурайра разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман атаху Аллаху малан", кимге Алла Таала байлык берсе, мал мүлк берсе, "Фалам юадди закатаху", ал зекетин бербесе, "Муссила лаху малуху шужаан", анын ошол мал мүлкү зекетин берген эмес да. Ошол чоң жыланга айланат экен тиякта. Акра лаху забибатан. Ошондой акра азыр эле айткандай, ошондой аябай уулуу, жамандыгы өтө коркунучтуу, эң карып калган, башы такырайган, ошо эки көзүнүн үстүндө эки кара точкасы, нуктатан саудаван фаука айнайхи дейт, эки көзүнүн үстүндө турганды дейт. Мынантип айтканы. Анан эмне кылат экен десе, кыямат күнү муну мойнуна муунтат экен да. Кишен муунтат, муну кишен салып коет го. Ал жөн эле кишен го, темир эле тура берет да. А бул кишендей болуп мойнуна оролуп туруп, анан кысат экен да муну.
айтат экен. Ана малук, мен сенин байлыгыңмын дейт экен. Ана канзук, мен сенин кениңмин дейт экен. Кейін Алла Субхана Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Тағаланың азыркы аятын оқып берді. Фи унуқи яхи шужаан, bir риваятта мойнына оралат деп айтылған Ибн Масудтың риваятында. Эми зекет туғандар хисанатул илмал, зекет берген адам қандай болады десе, мал мүлкің сақ болады екен. Ибн Масуд разиаллаху анху риваят Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Хассину амвалакум биз закат". Ей туғандар, мал мүлкіңөрдү зекет беріп қорғау алғыла. Мал мүлкіңөрдү зекет беріп сақтап қалғыла. Зекетін берсең, қалған мал мүлкің сақталып қалады. Хассину дегені чептеп қойғыла деген сөз. Эмнеге? Мал мүлкіңөрдү чептеп салғыла. Эмне менен? Зекет менен. Зекет беріп қоя берсең, так, қалғаны чептин ішінде болып қалады екен да. Сақ болып қалады екен. Сақтанып қойға, сақтап қояды. Вадау мардокум би садақа. Орулу адамдарды, орулуңарды, больнойлоруңарды садақа менен дарылагыла дейт. Неме дарылага дейт? Аптека? Садақа беріп. Ошол жерде алхамдулилlah туған уруктар бар, бейбечаралар бар, көчөдөгү. Издеңиз, толуптур азыр. Машалла, бирөө ооруп калса садақа бериң. Сразу садақа бериң. Биринчи дары сиздики садақа болсун. Биринчи дары не болсун? Анан антибиотиктерге. Биринчи садақа. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат буну. Туган. Не деп атат? Вадау мардакум. Марид дегендин жамы марда. Ошо оорулуу адамдарыңарды, оорулуу адамдар, атаңбы, апаңбы, аял бир туган бала чакаңбы, досуңбу, ким ооруп атат? Ошого Алла Тааладан шифа тилеп, аны дарылагыла дейт, садака берип. Не дейт? Ошон үчүн айтып койсоң, алхамдулилла, бул бүгүнкү жаңы сөз эмес туган. Адам атадан бери келаткан сөз. Кан чыгарып, садака берип Алладан шифа тилеген, бул адам атадан бери келаткан иш. Ошон үчүн иншалла бул садака берип туруш керек. Садака берип туруш керек туганда. Бале кетет. Келген бале кетет, келелек ошол жерден эле кетет. Келип калган бале бар го, ал да кетет. Келелек мына эми келатам деген ошол жерден эле нары кетет. Субханалла, алымдар жазышкан, садака кан чыгаруу бар го, капыргы садака пайдасы кеткен ошо. Мусульман тем более да. Пайгамбар айтат: "Вадау мардакум би садака". Силер оорулуу адамдарыңарды садака менен дарылагыла. Так. Зекетиңерди эмне менен сактап калгыла дейт? То есть мал мүлкүңөрдү. Зекет менен. Мына биз зекет бербегендиктен анан кийин канча бирөө башыбызга неме турат. Андан кийин айтып атат: "Истагбилу амважал бала бид-дуа ва тадарру". Аллаху акбар. Силер мына бале, фитналар, жамандыктардын толкунунчу дуа менен күтүп алгыла дейт. Тадарру, жалбырап, өзүңдү Алла Таалага бир бечара, муктаж алып, дуа менен, ушу эки нерсе. Дуа, тадарру, эки нерсе менен күтүп алгыла дейт. Нени? Амважал бала дейт. Жөнөкөй эле эмес, чоң толкун. Эмнен баленин толкуну, кырсыктын толкуну, кайгынын толкуну, сыноонун, жамандык нерсенин толкунун күтүп алгыла дуа менен дейт. Келе турган болсо, дуаны кой бергиле бияка деп атат да. Тадарруну кой бергиле Алланын алдына. Ва аидду лил бала ад-дуа, кебилер айткан мынакей, аны кайтарып бергиле, балени кайтаргыла, дуа менен кайтаргыла дейт. Не менен кайтаргыла? Дуа менен кайтаргыла. Эки риваят экен. Абу Даудта да, Табараниде да болгон. Кыямат күнү кембагалдарчы байлардан өзүнүн акыларын сурайт экен. Я Алла, мына бизди го кембагал кылып жараттың. Мына байлар буларды бай кылып жараттың. Биздин акыбызда ошолордун байлыгында акыбыз бар эле. Берген жок ошолорду деп. Кыямат күнү талап кылат экен. Ва фи амвалихим хаккул лисаил вал махрум. Байлардын мал мүлкүндө, байлыгында
Sail тилемчи сураганга дагы ошонун дагы акысы бар. Вал махрум сураганга күчү жетпейт. Сурай албайт, кургалган. Ошонун дагы акысы бар. Биз кээде ойлоп калабыз туугандар, зекет берсем эле иш бүттү окшойт депчи. Жок. Зекет ал милдеттүү. Хочешь не хочешь сөз бериш керек турган бул зекет бул, Алланын фарызы бул. Андан сырткары дагы садака берип турайлы. Себеп дегенде саилдердин, азыркындай сороочулардын, тилемчилердин акысы бар экен. Биздин мүмкүн азыраак болсо да, кандай болгондо дагы ошолорду Алла Таала мындай кылганда, караңыз. 40тан 1 кылган, а? Зекет канчадан 1 экен? 40тан 1. Болгондо да 40тан 1-чи 1 жылда 1 жолу. Сиз бүгүн азыр зекетте алхамдулилля 300 000 сомуңуз бар. Сизге зекет фарыз болду, бирок азыр эмес. Эмдиги жылы 15 октябрь. Жок, 16 октябрь бүгүн. Эмдиги жылы 16 октябрда бересиз. 1 жылдан кийин. Карачы, сиз 1 жыл оборот кылып көрүңүз дагы. Эмдиги жылы кокус 16 октябрга чейин 200 000 сом болуп калды. Зекет бербейсиз. Зекет бергендин стройуна чыгып кеттиңиз. Эгер эмдиги жылга чейин дагы ушул чүнктүү азайбай, наоборот көбөйсө, же болсо ордунда тура турмаса, болду, эми зекет бересиз. 1 жыл айлангандан кийин Алла Таала данышман 40тан 1 кылып турупчу, ошол берилген мал менен кембагалдардын кажети бүтөт. Эгерде Бишкек шаарынын байлары зекет бере турган болсо, Кыргызстанда кембагал калбайт. Бедность деген жоюлат. Жакырчылык деген болбойт Кыргызстанда. Байлар эле зекетин берсе, байлардын байлыгына береке кошулат. Жакырлардын, кембагалдардын жакырчылыгы, кембагалды кетет. Бедность на ноль, эчтеке калбайт, бүттү. Бишкектики эле берсе, эгерде жети дубандыкы берип баштаса, Орто Азияны бир нерсе кылып берет булар. Tamam? Тугандар иншалла, ошон үчүн келе Бишкектин байларына айтайлы, Кудайга шүгүр, Алла Таалам берип атат. Жок дебечи, жок, мияка мындай бол. Берди го, берип аткан алхамдулилла, эми беребиз энди. Карап туруп өзүң айылыңан башта. Ошол жерден айылың бар, чоңойгон жериң бар. Алхамдулилла, иди кошуна айыл, райондон, областтан зекеттер. Жол салып койгон, суу чыгарып койгон, мечит, медресе, больница салган тияк-бияк, зекет өтпөйт алар. Зекет тамлику нафс дегени нак адамды ээ кылыш керек буга. Бизде ошо адамдын башынан бедность бар го, кембагал жакырчылыкты, ошону жоюш керек буга. Анан мынаны ойло эме кылып алыш керек да. Эми ага алхамдулилла айтып койсок жакшы болот. Берип туруп бир сунуш катарында ушуга бир уй алып алсаң, же болбосо тиге турган бир машина алып алсаң, бир нерсе кылып алсаң, жарымын жеп, жарымды кичинеси айтканда берген эле сал жеп жок кылып эле. Жок. Кичине бизге жардам берип, сунуш иретинде, бирок зекет берип туруп, ал өзү калаган кылганга акысы бар. Мейли. Биз мындай кыл деп буйрук бергенге акыбыз жок. Сунуш бергенге мейли. А так иншалла биз баарыбыз беришибиз керек. Али разияллаху анху айтканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген экен: "Инналлаха фарада ала агниял муслимин фи амвалихим биқадри лади ясафу фуқарахум." Алла Таала мусулмандардын байларына байлыгында ушунчалык өлчөмдү фарыз кылган, кембагалдарга жетиштүү. То есть кембагал калбайт деген сөз болду. Кембагалдарга жетиштүү, алардын рызкысына жетиштүү. Алар ачка калбайт, көчөдө калбайт, жылаңач калбайт. Жок. Аларга жетиштүү. 40тан 1 ашыгы менен жетиштүү. Жетет. Зекетти бербеген адам дүйнөдөн кайтып аткан учурда дүйнөгө келсем зекетими берип кетсем деген аттиңде болот экен. Зекетин бербей жүргөн да, эми дүйнөдөн кете турган учурда жакын эле калды. Может 1 күн калды. Может бир аз сааттар калды. Ошол учурда акыл эси жайында барыбыр сер ону
кичине эсинен келип кетип атат, тияктан вызовдор келип атат. Акырын ошондо ана бул аттиңди экен да. Аха, бияка кайтсам, зекетин берсин. Ну поздно уже. Сенин арманың уже даже ушундай да айтат да биздечи, шариятта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, тигиге буну берип кой, ага берип кой, буга берип кой, айтпай эле кой. Уже аны ардыкы. Сен кетип атасың, эмне кыласың сен? Сен айтпасаң да алардыкы. Ошон үчүн мисалы мураста кур калтырыш үчүн бербей, пананчага садака кылып буга бер десең өтпөйт ал. Өлүм төшөгүндө өтпөйт бул. Ошон үчүн иншалла тугандар, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Алла Таала Кур'анда айтат мындай дейт. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin. Алла Таала мощный чагылдырып берип атат тугандар. Айтып атат, силер биз берген малдан сарптагыла, зекетин бергиле, садакасын бергиле, үшүрүн бергиле. Силердин бирөөңөргө өлүм келип калаардан мурда. Эгерде өлүм келип кала турган болсо эмне болот? Фаякулу, ал айтат экен мындай деп. Робби, о жаратуучум, Робум, эгерде мени жакыныраак бир кичине ажалымдычы, лаула ахартани кечиктиргениңде, бир аз жакын убакытка чейин садака берип, жакшы адамдардын катарында болсом гана дейт экен аттиң деп. Аттиң дейт экен. Садака берсем дейт. Фа асаддака унаке. Субханаллах, садака берсем дейт. Агай мусулман бир тугандар, ошон үчүн кимге Алла субханаху ва таала байлык берген болсо, биринчи Аллага шүгүр кылыш керек. Алхамдулилlah, мени Алла таалам жакырчылыктан куткарды. Эми ошонун акысын, шүгүрү мынал Алла таала фарыз кылган экен, зекеттин санаңыздагы берип коюңуз. Карап туруп алхамдулилlah, чын жүрөктөн бериңиз, ихлас менен бериңиз, сүйүнүп бериңиз, өзүңүз издеп таап бериңиз, милдет кылбай бериңиз. Жараткан Алла субханаху ва таалага алхамдулилlah деп зекеттин малын бергенде мынандай сооптордун баардын гана ишенип бериңиз. Убакыт болуп калды. Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Амин. Баарыбызды Аллахым бай кылсын. Бирок берешен бай кылсын. Алла таалам баарыбызды зекет берүүчүлөрдөн кылсын. Садака берүүчүлөрдөн кылсын. Ким зекет садака берип жүргөн болсо Алла таалам эселетип кайтарып берсин. Аллахым ахиретин дагы дүйнөсүн дагы оңдосун. Алла таалам ооруларга шифа берсин, элибизден жакырчылыкты жойсун. Бардык адамды Алла субханаху ва таала курсагын тургузун. Адалдан рызкыбызды берекелүү кылып берсин. Эч кимге кор зар кылбасын. Амин. Бирахман.